Нуржигит Кадырбекович, айтсаңыз, мына эл аралап келе жатасыз. Ошол эл арасында кандай жардамдарга муктаж экен жарандар, моралдык, психологиялык жактан кандай жардамдарды көрсөтүп, ушул кырдаалдан алардын кантип алып чыгып кетсек болот? Биз бул жакка аманат алганча келдик, анткени эл сом аркылуу элге кайрылдык эле гуманитардык жардам деп. Бүт дүйнөдөгү кыргыздар, дүйнөнүн булуң бурчтарын айтып коюн, аманат кылып берди. Ошолорду алып келип азыр ээлерине берип атабыз. Албетте бердирсек болот эле, бирок түз берген бул аманатка болгон сый-урмат. Анан акыбалды кыскача айтканда, азыр биздин элге мындай жакшы маанай керек, дух керек. Баягындай биз азыр аскер адам менен сүйлөштүк, өзү кыз киши экен, бирок аскер кызматында экен. Ошо бирдекени айтты да, интернетти өчүрүш керек болуп атат депчи. Анткени интернеттен тактабай адамдарды кызгартып кыла турган канча маалыматтар кетип калып атат. Россияда канча мекендештерибиз бар, Казакстанда канча мекендештерибиз бар, Америка, чыгыш батышта, алар окуп алып мындай орундарында тура албай атат да. Ошон үчүн ушу интернеттен маалымат жиберген дабайласак, анткени жаман кабар жөнөтөсүң, андан пайда жок. Адамдар кызылат болот, чача карат, өлкөсүндө болгон кусасы дагы да күчөйт, душмандашы пайда болот, кээ-көч пайда болот. Ошон үчүн өтө маанилүү. Анан экинчиси, чындап жардам керек. Жардам чындап кайсы жака керек, ошолорду тактабыз керек. Анткени көрүп атасыздар, бир топ жерде проблема болуп атат. Ошол Лелик районунда. Анан абдан ыраазы болдук. Азыр бир ооруп аткан аскерге кирсек айтат, мага караганда дагы дейт, тиги реанимацияда жаткан менин кесиптештериме көбүрөөк жардам керек деп. Карасаңыз, ушундай да адамдар бар экен. Анан мени кубандырганы, биз чын-чынына келгенде ушундай учурда үркөрдөй болуп үйлгөнү билет экенбиз, жылдыздай болуп жыйганды билет экенбиз. Мына Баткенде кечтен бери жүрөбүз. Канча кыргыздын азаматтары, уул кыздары ушул жерге топтолуптур. Керекпи дейт, биз алып баралы дейт, бара албай турган жерлерге баралы, кум помощтор жеткизип берели дейт, адамдарга жардам берели, кызмат, ушундай бир. Эми албетте башында 1-2 күн сөз башталма болот, анткени мындай нерсе башыбызга келген эмес. Бирок иретке түшүп баратат, адамдар кандай ишке иштешти, штабтарды түзүп, аманаттарды кантип жеткизишти, кантип элди журтту коргошту, колдошту үйрөнүп баратат. Бул жакшы нерсе. Эң башкысы сабыр керек, эң башкысы ачуу калтырбайлы, анткени ачуу менен кабыл алган чечим жакшылык алып барбайт. Эми Нуржигит мырза, айтсаңыз, жогоруда да кыскача айтып өттүңүз, Баткен облусуна болгон иш сапарыңыздардын максаты, анан ушул ишмердүүлүгүңүздөр тууралуу дагы кенен маалымат берип кетсеңиз. Билесизби, баягы тыштан отуруп алып, анык чындыкты билиш кыйын экен да. Мына келдик, көрдүк, азыр бизге түшүнүктүү болуп атат. Эмне иштерди кылыш керек? Анткени Баткен областына азыр эле келип, анан гум помощь менен маселе бүтпөйт. Эми узак ойлонуш керек, бир стратегиялык чоң өзгөчө стратегия керек да Баткен областы боюнчачы. Ошол боюнча азыр ойлор кетип атат. Бул өзгөчө статус берип, өзгөчө бир жардам бербесе болбой турган жагдай болуп атат да. Мына мисалы эми тамак аштар азыр Кудайга шүгүр келип атат. Азыр мына үйлөр өрттөндү деп кыжылат болуп атабыз. Эми баш аман болсун, жан аман болсун, үйдү кайра салса болот. Керек болсо азыр ушундай ишкерлер бизге чыгып атат, мына бизге аманат кылып айтып атат. Мына биздин команда азыр биз менен жүргөндөргө телефон чалып, андан көрү дейт, строй материал топтойлу дейт. Мына мен өзүм эле дейт, бир 2 үй куруп берем деген балдар бар экен. Элестетип көрсөңүз. Куруп берели, болгондо дагы заманбап жакшынакай шаар куралы, ошол өрттөгөндөр өкүнгөндөй болсун да. Эми Кудай нысап берсин. Эми тажик элинде эле баарын жаман дешке болбойт. Алардан деле кыргызга күйүп аткандар бар. Алардан деле аманчылык болсо экен, тынччылык болсо экен, согуш болбосо экен дегендер бар. Биздин тентек балдар туура эмес кылып аткан дегендер бар. Мына мага чыгып атышпайбы? Бирок ошол эле мезгилде карасаңыз, ушундай окуялар болуп кетти. Эми биригели, үйлөлү, ынтымак бололу, кеңешели, ачуу калтырбай, бирок намысты коргоп, бир жакшы иштерди кылсак, биз маселеден чыгабыз, Кудай кааласа. Бул жактагы элдин өзгөчөлүгүн аябай баа бердим. Ушунчалык сабырдуу, мындай арыз муңу деле айтпайт. Көз жаштары келип атат, бирок арыз муңу деле айтпайт. Болгон аманчылык, тынччылык болсун деп атат. Биз эми жардам берели, көп эле негативдер таркатып бербей, жалган маалыматтар таркатып бербей. Видеолорду карасаңыз, Сириядагы, Ливиядагы эпизоддор жүрөт. Мына бүгүнкүгө байлап, мурдагы эпизоддор жүрөт. Иши кылып, мындай учурда мындай так маалымат өтө маанилүү экен. Биз азыр ушул аманатты жеткизип, анан кийин маалымат алып, анализдеп, анан дагы бир керектүү точкаларга барып, ушундай бир максаттар менен келдик да. Пайдабыз жетсин деп. Негизи канча жылдан бери иштеп келесиздер бул тармакта? Эми билесизби, бул тармакта адам дайыма бирөөгө мындай кам көрүп жашаш керек. Анын өзү үчүн иттелеп, иттелеп жашайт. Биздин бир эле Кыргызстаныбыз бар, бир эле Айгүл тообуз бар, бир эле Лейлек, бир эле Баткен бар. 2 Баткен, 2 Лейлек, 2 Айгүл тоо жок. Ошон үчүнчү бул бизге бир жагы сабакта, эмне себептен дегенде, мындай бир аз ынтымагыбыз ылдырап баратканы чын болчу. Азыр мына ынтымакка келип атабыз. Эми ушул ынтымак болуш үчүн сөзсүз эле бир чек арада чер чыгыш керек эмес да. Анан дагы бирдекени байкадык, балким азыр муну туура эмес түшүнүп атабыз. Элибиз мындай келишимди аткарган эле экен да, сөз берди, аткарат экен. Эми сөз берип аткарбай аткандар көрөсүздөр, эми бул деле
жакшылык алып келбейт да, жараткан карап турат. Жараткандын кары келгендечи мына орозо күндөрү негизи кумурсканы капс өлтүрүп алсаң дагы тобо келтириш керек. Бул чөптү тебелебей турган учур да. Бирөөгө такыр зыян жеткизбей турган, бирөөлөрдү кечире турган, мээримдүүлүк кыла турган. Ошондой учурда бир туугандардын үйүн өртөш бул жакшылык алып келбейт. Азыр жыргап менен жараткандын азабы келет, бул жакыретін күйгүзүп алат да. Ошон үчүн биздин элдин сабыры бар экен, ошол сабыры менен жеңип келаткан эл да, Кудай кааласа. Бирок ошол эле мезгилде мына көрүп атабыз, бүт Кыргызстандын булуң бурчтарынан жигит кыздар келип, уюшуп алып, элибизге жардам берүүнүн жолдорун издеп атат. Анан эми кантип коргош керек, Урал жагы, тиги бул жагы, аскерди кандай иштетиш керек, бул боюнча мамлекеттик кызматкерлер өздөрүнүн чечимдерин кабыл аткандар. Бирок бизде дагы азыр бир топ картинаны көрдүк. Азыр чечим кабыл аткан адамдарга барып, кеңештерибизди бергенге даярбыз. Эми да жогоруда дагы айтып өттүңүз, ушул соц тармактарда азыр такталгандагы, такталбагандагы маалыматтар, ушу видеолор жарыяланып, ошонун негизинде калктардын башка жактарга жер которуп кетүүсү дагы болуп жатат да. Бул багытта эмне деп айтар элеңиз? Ошол чек арада эмес, башка айылдардан деле кетип аткандар болуп атат да. Эми билесизби, жан аманат, баш аманат, бардыгы аман болсок дейт. Ошон үчүн биринчи аманчылык тилеш керек да. Биздин бабалардын бир сөзү болгон, ошондой учурларда жеңиш керек, бирок жеңиштен да аманчылык керек. Ошон үчүн биринчи баштарды сактап калалы, жандарды сактап калалы, анан дагы акыл жүгүртөбүз, кеңешебиз деген. Ошон үчүн азыр эң башкысы мындай жоокерлерибиз өлбөсө экен, жигиттерибиз өлбөсө экен, ошонун камын көрүш керек. Бул үчүн балким ушул чечкиндүү чаралар да керек, бирок бирөөлү өлтүрөлү, бирөөнүн жерин тартып алалы эмес, өзүбүздүн жарандарды коргойлу деген ниет. Анткени мындай күнү билесиз да, мусулманды өлтүрө турган болсо эки дүйнөсү күйүп кетет, бул жакшы нерсе эмес. Бул бир. Анан бабалардын сөздөрүн айтып атпайбызбы? Анан жараткан бизди кээде ушундай чыр чатак менен сынайт экен, кээде согуш менен, кээде тынччылык менен, кээде балекет менен сынайт экен. Ар кандай жагдайда адам бойдон калабы же өзгөрүп кетеби депчи. Азыр эми кырыш керек, өлтүрүш керек, өрттөш керек деп мындай жырткычтын сыпаты бизге келбей эле койсун. Андан жакшылык жок. Айтат го, жакшы болсоң өзүңө, жаман кылсаң өзүңө, өйдө карап түкүрсөң кайра чөт көзүңө депчи. Биз азыр элдин өмүрүн сактайлы, жерибизди сактайлы, бирок бирөөнүн жерине көз артпайлы, бирөөнүн өлүмүнө кызыкпайлы да. Айтат го, өзгөгө өлүм тилегичи өзүң өмүр тиле дейт. Ошол акылман сөздүн акыйкатын чыга турган учур азыр келди да. Эми ушул мынакей гуманитардык жардамдар дагы келүүдө, мына биздин элибиз беришен жана ушундай кыйын кырдаалда бир муштумга бирике калган, ушундай ынтымактуу эл экенибиздин дагы бир белгиси десек болот да. Мына ушундай биринин артынан бири ушул облуска гуманитардык жардамдар келүүдө. Деги эле ушул гуманитардык жардамдарды кандай тартипте бөлүштүрүү боюнча сиз алып келген тараптардан да, сиздердин да көзөмөл болушу мүмкүнбү? Билесизби, мындай штаб, мисалы азыр бизге эмне керек экен, ишеним керек экен да. Мисалы мен Бишкекте жүрсөм деле телефон чалып, ошол жакта бир тааныштар бар, ишеничтүү балдар бар деп чалгандар болуп атат. Мисалы азыр бир Бакыт деген бала телефон чалды, Кара көлдөн, Баткенде экендигимди укканда аябай сүйүндү да. 8 тонна элден топтоп жөнөтүптүр. Биз дейт мындай мактанбайлы, рия кылбайлы, бирок ошол керек жерге жетсе экен дейт да, мындай бирөөгө эле тапшырып коюп кетип калбаса экен, керек жерге жетсе экен. Мына Лейлекте акыбал бир топ мына жолдо проблема болуп атпайбы, ары бери өткөндөр канча-мынча баягы ок аткандар болуптур. Ошого карабай дейт, ошол жака кошо барсын балдар дейт. Анан тартып алып келсин, анткени биз элден топтодук, элдин алдында жүзү жарык болсун деп атпайбы. Анан көрдүңүзбү, мындай элибизде намыс бар да, биз азыр жардам берели деген ниет менен кирсек айтып атпайбы, мага караганда тиге көбүрөөк жардам керек деп. Жоокерлерди караңызгын. Ошон үчүн жоокерлер азыр мына жарадар болуп жатат. Алар деле кирип барсаң, мындай арыз арбаны айтпай, күлүп жайнап, духтары жогору да. Кайсыл эл ийгиликке жетет дейт, духу күчтүү эл ийгиликке жетет дейт. Бизде мындай дух бар экен, Кудайга шүгүр. Анан анча-мынча баягы жигиттерибиз эми ачуу калдырып, алар деле түшүнөм. Кан төгүлүп атса, кичинекей кыздарыбызга чейин ок тийип калып атса, бир ачуу менен келип атат, бирок азыр ачуу менен жеңишке жете албайбыз. Кайсыл эл жеңишке жетет дейт да? Ким жаратканга жага турган амалдарды көбүрөөк кылса. Биз караңыз, сөзгө турдук, токтот дегенде токтоттук, кайтып кет дегенде кайтып кеттик. Же болбосо уралы көптөр жеңет дейт да. Ошон үчүн азыр Кудай бетин аргысын, тынч жол менен жеңиш керек, бирок ошол эле мезгилде сен дейт, эгерде тынччылыкта каласаң, согушка да даяр бол дейт. Ошого мындай уул кыздарыбыз азыр бара-бара иретип иштегенге үйрөнүп баратат, санап иштегенге үйрөнүп баратат. Бара-бара жагдай жакшы жагына чечилет. Буга биз ишенели, Кудай кааласа. Мына учурда мына өзгөчө айыл жерлеринде энелер жүрөгү сыздап эмне кылышты билбей отурушат да, аларга эмне деп кеңеш берет элеңиз? Апалар, ушундай күндөр биз жаратканга жакын болобуз. Жаратканга жакын болгондо жараткан тилектерди кабыл кылат экен. Азыр эми кайгырып ыйлагандан эмне пайда? Сиздердин көз жашыңыздарды көрүп биздин жүрөгү ооруйт. Апалардын көз жашы түшкөн жерден кыямат башталат деп Бегим Бердерматов деген акын агабыз мына. Билесиздер да, Пумдан болот, Баткендик болот. Ошол акын агабыздын айткан сөзү бар.
Ошон үчүн сиздердин көз жашыңыздарды көрсө, аялдын көз жашы эркектин абысын козгоп жиберет. Азыр эми бүт Россия тияк бияктан бери келе башташат да. Ошон үчүн мына бүгүн бардык, көз жашын көрсөтпөй атат, бирок көбүрөөк тилек кылыңыздар, көбүрөөк дуа кылыңыздар. Биз да тилек кылалы, балдарыңыздарды ойлоп атасыздар, билем. Анан аманчылык, тынчылык болсо, Кудай кааласа, аманчылык жаманчылыкты жеңет дейт. Анан кайрат кылыңыздар, анткени ар бир окуя болгон экен да, бир тоого чыгып баратканда дейт, бир жазуу бар дейт да. Ошо жазууну көрүп ыйлагандар күлөт дейт, күлгөндөр ыйлайт дейт. Эмне деген сөз дейт? Бул күндөрдө өтүп кетет деген сөз. Бул сыноо күндөр. Сыноо күндөр ким сабыр кылса дейт, ошол адамга оомат береке болот экен, жаратканга жагат экен. Анан сабыр кылбасаң аманат жанга жабыр бар деген сөз бар да. Ошого апалардын сабырына аябай ыраазы болдум, акылмандыгына ыраазы болдум, берген батылдарына ыраазы болдум. Азыр биз лагерлерге барып келдик. Ошон үчүн Кыргызстан боюнча мына мен менен Жумгалдан келди, Балыкчыдан келди, Атбашыдан келди, Чүйдөн келди. Мыкты уулдардын бардыгы мындай кам пикир менен болуп атат. Азыр биздин жүрөктөр биригип атат, баштар биригип атат. Балким элибизге, журтубузга Аллах таала ынтымак болуш деп каалап, бир унутулуп бараткан региондун статусун көтөрүш деп каалап ушул сыноону бергендир. Болор иш болду. Эми кайгырган менен аркага кайта келбейбиз. Бир жерге барсак айтып атат да, өткөн эле мынтыш керек эле, тинтиш керек эле депчи. Ошого өткөндү айта бербей, мындай жакшы тилек кылалы, катылардан жыйынтык чыгаралы, бир ийинден жыланга эки жол чактырбайлы, анан алдыны пикир кылалы, кантебиз, эмне кылабыз. Азыр эмне үчүн деген суроону бербейли. Эмне үчүн айтып атат, эмне үчүн мынтип атат? Кантип маселеден чыгабыз, ушуну ойлонуш керек болуп атат. Ошон үчүн мен балким келечекте ушундай бир Баткенде ушундай система түзүш керек го дейм. 10 башы, 1000 башы, 100 башы бирдеке болсо, ошого баш ийесиңер. Мындай программа, мындай стратегия депчи. Анан элибизде дагы мындай илим билимине аябай жакшы. Баткендин билими билесиз, Бишкектен экинчи орунда турат. Бирок ушул коргонуу жаатында дагы бир топ мындай тажрыйбаларды Кудай кааласа кылыш керек. Бул сыноолор бизге сабак болуш керек. Мынакей мына жаштарыбыз дагы өзгөчө, мынакей баягы көкүрөгүндө ушундай мекендеген жаштар барып чек арада бир нечеси кайтыштаа болуп калды. Учурда ушулар жаштар дагы дымак менен турушат. Ушуларга кандай кеңеш айтат элеңиз да, жаш жигиттерге? Эми азаматтар бирок жанагы билесиз да, мындай көкүрөктү тосуп чыга бербеш керек. Анткени ар бир кыргыздын азыр өмүрү бизге кымбат. Биз көп тил эл эмеспиз. Борбордук ажада эң саны аз элбизбиз да. Ошон үчүн мындай ар бир адамдын башын сакташ керек, өмүрүн сакташ керек. Кээде кызуу кандуу баатыр мүнөз элбиз. Ошондой чыга калып, анан өмүрдөн айрылбаш керек да. Бул өтө маанилүү. Мен ошо тилегим ошол. Анан эң башкысы бир 4-5 адам жүрөсүздөр, 5-6 бир башчы дайындап алып, ошол башчынын сөзүн угуш керек да. Башаламан кеткен жерде иресичтигилик болбойт деген бир сөз бар. Анан ошол жигиттерибизди көрдүк, ыкыласын көрдүк, эр жүрөктүүлүгүн көрдүк. Ушундай жигиттерибиз бар, Кудай кааласа биз жеңилбейбиз. Анткени бир сөз бар го, чептен эрдин күчү бек деген. Эми дагы бир тилекти айткым келип атат. Мүмкүн болушунча англис тилиндеги маалыматтарды бериңиздер. Анткени дүйнө чындыкты көрсүн. Мына биз токтот дегенде токтоттук. Техниканы алып кет дегенде алып кеттик. Мындай сөзгө турган эл болуп атабыз да. Көбүрөөк биз жабыркап атабыз. Бирок мунун дагы келер нерсеси бар да. Бирок мен тажик элине да жамандык каалабайм, согуштук каалабайм. Бир адам өлбөсүн. Тажик солдатынын үйүндө апасы күтүп атат, баласы күтүп атат. Бирок эгер мындай бош келип атат, дагы талай берели десе, бирдекени билели да. Согушчу Москвага жеткен, бирок Берлинде бүткөн. Ким эгерде туура эмес кылса, өзүнө эле зыян кылат да. Мен тажикче билгенде тажик бир туугандарга кайрылат элем. Орозо күнү жараткандын алдында күнөөгө калбайлы. Кудай каалса баары жакшы болот. Негизгиси интернеттен жаман негативдер жөнөтпөңүздөр, жалган маалыматтар жөнөтпөңүздөр. Анан Facebooктун баатырлары диванда жатып алып туруп, кузда турган сөздөрдү сүйлөбөңүздөр. Кудай кааласа келип атабыз, көрүп атабыз, талдап атабыз. Азыр биздин да өзүнүн стратегиябыз болот. Баары жакшы болот буюрса. Чоң рахмат, Нуржигит мырза. Бизге бөлүнгөн убакыттагы соңуна келип атат. Ошондуктан сизге учурдагы соңку мүмкүнчүлүк берейин. Ошол элге кайрылууңуз болсо, учурда облус элине эмне керек болуп турат? Кайрылууңуз болсо, айтылбай калган ой пикирлериңиз болсо, айтып алсаңыз болот. Эми дары-дармек аябай керек болуп турат. Бул бир. Анан эми тамак аштарды дагы туура бөлүштүрүш керек экен. Кээ бир жерге көп барса, кээ бир жерге жетпей калып атыптыр. Азыр биздин баатыр жигиттерибиз лейлек тарапка дагы өттү. Биз дагы балдарды кошуп, мисалы азыр талап болуп атканда, МЧСтин гана машиналар өтөт, военный машиналар өтөт, анан башкалар уруксат жок деп. Анан бир кошумча альтернативалуу жаман жол болсо дагы таап алып, ошол жактан жаратылган балдар ташып атыптыр. Биз азыр Баттага бардык. Баттага барганда жакшылык кылам деп жардам алып барып көзөтүп кеткен балдар бар экен. Кудай каалса алардын даражасы аябай бийик болот, алардын бейиш, Кудай кааласа. Ошон үчүн эмне дейбиз эми? Мен бир тилегим ушул, биз мындай тилек кылалы да. Тажиктер да түшүнүш керек. Бизди бирибизге салып коюп, жыргалын көрө турган башкалар. Курал саткандар жыргайт. Анан биздин жерге көз аткандар жыргайт да.
биздин эл жөн калбайт. Мындай сабырдуу эл болгону менен бир селдей каптаса жамандык алып келиши мүмкүн. Ошол согуш болбой тынчсыз керек. Акыл ушуну айтып турат, иман ушуну айтып турат. Кудай калса баары жакшы болот. Баткен, сен жалгыз эмессиң. Ар бирибиздин жүрөгүбүздө, ар бирибиздин дилибизде, ар бирибиздин акылыбызда, ар бирибиздин уркубузда касиеттүү Баткен жери, Айгүл, Өрүкзар, биз силер менен биз ар бириңердин катарыңардабыз. Ар бир апанын көз жашы биз өзүбүздүн көз жашты билебиз. Бирок Кудай кааласа ынтымакка келип атабыз. Акырын иштер чечилип атат. Балдар өздөрүнүн жолдорун таап атат. Иш иретке түшүп атат. Баары жакшы болот. Эң башкысы позитив, жакшы ойлоп, жакшы дуаларды кыла берели, аракеттерди кыла берели. Аракет кылсаң берекет дейт. Анан акыры келип туруп Кудай таала бизге омат берет, үстөмдүк берет. Чоң рахмат. Сизге дагы ыраазычылык билдирели. Ушундай алыскы борбор калабыздан Баткен элинин ала акыбалын сурап, өзүңүздүн жардамыңызды берип, мына ушундай омоктуу ойлоруңузду, мына жакшынакай Баткен элине дух берген пикирлериңизди айтканыңыз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат сиздерге дагы. Журналисттерге да чоң рахмат. Ишиңиздер аябай оор, билем. Бирок сиздерге дагы Кудай күч кубат берсин, биздин аскерлерге күч кубат берсин, биздин врачтарга күч кубат берсин. Мындан ары врачтар сөкпөй эле коелчу. Азыр биз больницага кирдик. Түнү менен уктабай дагы күлүп жайнап иштеп аткандарды көрдүк да. Аскерлерибиз, кыздарыбыздан бери аскер кызматкерлерибиз ушундай кыйналып турса дагы сыр бербей тиштерин көрсөтүп, духу бийге эле акыры жеңет. Ушуга ишенип коюңуздар. Бир жеңиш дегенде биз бирөөнүн үйүн өрттөштү, жерин басып алып ойлогон жокпуз. Бизге башка бирөөнүн 1 грамм, 1 миллиметр жердин кереги жок. Бирок өзүбүздүн жерди эч ким менен бөлүшпөсүбүз керек. Бирок ал үчүн намыс керек, ынтымак керек. Ушу ынтымак болдубу, эми ушул ынтымак бузулбасын. Кудайым колдосун элибизди. Ыраазычылык сизге.